Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга имандуу өмүр берсин. Ынтымактуу жашоо берсин. Кең ырыскы берсин. Ахиретке даярдана турган пикир берсин. Жараткан Алла Субхана ва Таала барыбызга күтпөгөн жерден жакшылыктарын насип кылсын. Күтпөгөн жерден келе турган жамандыктардан сактасын. Жакшылык өзү жакшылык. Бирок күтпөгөн жерден келсе, бул жакшылыктын үстүнө кош жакшылык. Ошон үчүн пайгамбарыбыз сураган: Аллахумма инни ас'алука мин фуджаатил хайр. Күтпөгөн жерден келген жакшылыктар сураган да. Күтүүсүздөн келет го жакшылык. Бизде буну сюрприз деп коет. Турабы? Буда кубаныч көп да. Ошол эле кезде Кур'ан-ы Каримдечи бир жерде жакшылык бейишти айтып келатса, артынан эле жамандык, тозокту коштоп айтат да. Дуаларда да ушундай. Пайгамбарыбыз мына дуада эмне деп атат? Я Алла, бизди күтүлбөгөн жерден келген жамандыктан сакта дейт да. Бул да жаман экен да. Капысынан күтпөгөн, ойлобогон жерден келген жамандыктын удары катыгыраак болот экен, соккусучу. Алла Таала иншалла баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримди биздин бактылуулугубузга түшүргөн. Бизге райымдуулук кылып, Алла Таала бизге бейишке чыгарыш үчүн Кур'анды түшүргөн. Жүрөгүбүздү тазалаш үчүн, каныбызды тазалаш үчүн, пикирибизди, оюбузду тазалаш үчүн, ишенимдерибизди туура, таза, так кылыш үчүн, ортодогуздагы мамилелерибизди туура, так болуш үчүн, таза болуш үчүн түшүргөн. Демек Кур'ан-ы Карим туугандар жөнөкөй китеп эмес. Адамдын чыгармасы эмес бул. 114 сүрө. Бул бир сүрөсү Суратул Худжурат, өткөнкү сабакта айттык эле. Бүгүн ошонун уландысы: Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум ваттакуллах лааллакум турхамун. Бир аят эмне деген кереметтер ичинде жашырылган. Имандуулардын бардыгы шек күмөнсүз булар бир тууган. Өзүңөрдүн бир тууганыңардын арасында ылдыйөдө болуп калса, дароо элдештиргиле, достоштургула. Алладан коркула. Дайыма коркуу менен Алладан коркуп жашагыла, түнгү, күндүзгү. Силерге Алланын райымдуулугу келет. Мүмкүн силерге райымдуулук кылынар. Алла райымына алса, бизди дүйнөдө да ахиретте да бактылуу болобуз. Ушул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: демек ар бир мусулман ойлонуп жашаш керек экен. Бардык имандуулар бир тууган деп койду. Демек күндүзү дагы, түндөсү дагы мен ушу бир туугандыктын акысын берейин. Мусулманга жете турган зыяндан андан өзүмдү да сактайын, башкаларды да сактайын депчи. Эми караңыз, пайгамбарыбыз айтат: куллул муслим алал муслим харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Ар бир мусулмандын экинчи мусулманга 3 нерсеси арам деди. Менин сиздерге, сиздердики мага. Ошондой ушул жердеги баарыбызга, бардык мусулмандар, ким гана болбосун тууган, арам экен, 3 нерсеси арам экен. Достору бар, туугандары бар, тааныштары бар, тааны эместери бар, башка улуттан бар, башка уруудан бар, башка жерден, башка өңдөн бар,
башка партиядан бар, ким гана болбосун 3 нерсеси мусулмандын мусулманга болгон арам dedi. Биринчиси каны арам экен туугандар. Кан төгүү бул арам. Кичинекей болсун, чоң болсун, көп болсун, аз болсун, айырмасы жок. Кан төгүү арам. Мусулмандын кан төгүүсү бул арам. Бул арамды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Bir musulmandın bir tamçı kanı bağısı kança bilesizmi? Allah Teala'ga Tirmizi Şerif'te gelet, 7 yer 7 asmanındı talkalap koyuş jеңил deydi de bir musulmandın bir tamçı kanına çıdağın qara deydi. Uşunçalık musulmandın kanı uşunçalık bağlı. Adam balasının kanı özü uşunçalık bağlı. Demek kan meselesine gelgende adam öldürüp olsun, bıçaktap жаракат кылуу болсун, мурду башын талкалоо болсун, кандай болсун дагы харам. Харам бул харам. Ким болбосун сизден алсыз бу өзгөчө мисалы кол алдында иштегендер, кол алдында жашагандар, ошолордун маселесинде туугандар. Bir, экинчиси малуху мал мүлкү. Кийими болобу, буюму болобу, нерсеси болобу, машинеси болобу, үйү болобу, акчасы болобу, кандай гана мал мүлкү болсо болду. Ал коюбу, уюбу, башка бирөөнүкү болду, арам сизге. Тоогун урдаганга дагы, жумурткасын урдаганга дагы, жок учурунда коросуна кирип алмасын күйүп алганга дагы уруксатсыз иштеткен дагы болбойт. Даже көрбөй эле турат, иштетип туруп анан берип коеюн деп. Жок. Мисалы, мен ручкам турат. Менин ручкам турат. Мына менин ручкам. Бул менин мүлкүм. Ушуну менин уруксатымсыз алып жазганга арам экен да сиздер үчүн. Алып кетип калуу тиякта турсун, жөн эле уруксатсыз алып бирнерсеге кол коюп коеюнчу же жазып берейинчи дегенге ошого да уруксат эмес сиздерге. Караңыз. Бирөөнүн бут кийими болсун, бирөөнүн чачыгы болсун. İslam'da madaniyatı, İslam dinimizdeki adep, ukmuş adep. Her bir Müslümandın malı, kiçinekey malı olsun, ruçka karandaş bolağı, iğne bolağı, ayrılması yok. Çoğun mal mülk olsun, üy maşinesi sarayı bolağı, ayrılması yok. Akın yok, ruhsatsızlarını işletkenge, alganga, koldangonga, taptakır akın yok da. Maluhu dep koydum nerede? Mutlak. Kanday malı olmasın. İştetkenge bekitip alganга, kayra koyup koyam tamaşalaganга, urdaganга, julup alganга, tartap alganга, aldap alganга, kanday gana jol menen bolbosun, musulmandын malı tooра эмес şeriattын көрсөткөн жолунан сырткары чыга турган болсо, бул арам болот да. Биз кичине мындай dinimizin adebine, madaniyattan çıkıp ketebиз да. Бұл мен досым иштеке болбойт. Колдоно берейин дей беребиз да. Кийимин кийип алабыз. Кийимин кийип алабыз, жөн элечи. Эч нерсе дебейт деп элечи. Жок. Ортодогу мамиле таза болсун. Алла Таала каалап атат, биздин ортобуздагы мамиле таза болсун. Кан төгүлбөсүн. Birinin akısına biri girbesin. Mal mülke girbesin. Emi qarаңыз, егерде ушуну уруксатсыз колдонгонго уруксат эмес болсо, кожоюнун уруксатсыз колдонгонго уруксат эмес болсо, буну алып кетип калуу кандай, каяктан уруксат берилет? Урдап кетүү. Мына кетип турган исламдын малы. Ва ирдуху авир, аброй. Ар бир адамдын өзүнүн авири бар, намызы бар. Абройу бар өзүнө. Бул дагы арам экен кандай? Бунун авирин төкпө. Сиздин кол алдыңызда болсо дагы, жөнөкөй болсо да, кичинекей болсо дагы, сизге көз каранды болсо дагы, авирин төккөн арам экен да. Авирин төккөн арам экен. Мына 3 ушул арам нерсени айтып атат. Ушу аркылуу мусулмандарга чоң зыян жетет экен.
Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга чекит койду дагы, мынакей. Бул үчөө тең арам деди. Себеп мусулмандарга өтө чоң зыян ушул жерден тие деген. Бардык зыян ушул үчөөнөн башталат десек да болот да. Ушу үчөөнөн башталат десек да болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгында 10-хижриде пайгамбарыбыз коштошуу ажылык кылган. Ошо коштошуу ажылыктан кийин 80-90 күндүн тегерегинде дүйнөдөн кайтып кеткен. Ошо коштошуу ажылыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам кандайдыр сезим кабарларды берген, аяттардын түшүүсүнөн маалым болот эле жакынкы арада бу дүйнө менен коштошоор. Ошон үчүн айткан эле худу анни манасикакум, ай силер менен ажылыктын жол жоболорун үйрөнүп алгыла менен. Мүмкүн кийинки жылы көрбөй калышыңар мүмкүн мени дейт. Караңыз. Ошол коштошуу ажылыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билесиз да, бу дүйнөдөн коштошуп аткан адам осият айта турган болсо, сөз айта турган болсо, жүрөгүнүн канча тереңдигинен айтат. Акыркы сөздөр тамаша сөз эмес да. Ата деле дүйнөдө менен коштошуп атканда баласына акыркы сөздөрүн кантип айтат? Өлүмдүн белгилери келе баштады, ооруй баштады, сакайбай, балдарына осият кылып коеюн дейт. Ал тамаша сөз айтпайт да. Өтө маанилүү сөздү, жүрөгүнүн тереңинен чыккан сөздөрдү айтат. Ушуну васият деп коет, ушуну васият деп коет. Эми мынаны караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгында учур-учурда Арафатта да хутба айткан. Минада да хутба айткан. Айями ташрик, Курбан айт күндүнү өзүнчө, Курбан айттан кийин өзүнчө хутбаларды айткан, кайрылуу жасаган сахабалардын эркектерине, аялдарына, байларына, кембагалдарына. Бардык ошол жердеги сахабалар 23 жылда канча ыйман келтирген болсо, Кур'ан-ы Карим толугу менен түштү. Эми ошолорго акыркы осияттары, калганы кыямат күнү жолугабыз. Ошон үчүн ошого чейин кимиңер бар болсоңор жакшы уккула деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутбаларын айткан. Ошо хутбаларынын арасында мына сөз бар. Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум алейкум харамун ка хурмати яумикум хада фи шахрикум хада фи баладикум хада дейт. Ажылык каерде болгон? Эң ыйык жерде болгон. Меккеде. Ыйык жер. Буну айтып коет. Бул ошо фи баладикум хада деп, мына ушу силердин ыйык шаарыңарда. Кайсыл айда болгон? Ыйык айда болгон. Ал ыйык ай кайсы экен? Зулхижжа айы. Кайсы күнү болгон? Ыйык күнү болгон. Кайсы? Яумун нахр. Мындайча айтканда, ошо Курбан айт күнү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул жерде булар сахабаларга айтып атат. Жер, ай, күн үчөө тең ыйык. Кудду ушундай ыйык мусулмандын мал мүлкү дагы, каны дагы, авири дагы. Албетте силердин каныңар, мал мүлкүңөр, авир, аброюңар бири-бириңерге харам дейт. Кандай ушул күндүн арамдыгындай, ушул айдын жана ушул шаардын арамдыгындай. Харам деген сөздүн харам деп коебуз, эки мааниси бар. Биринчиси мына биз арам деген эле сөздү түшүнөбүз. Демек, ал жерде Меккеде кээ бир амалдар бар. Башка жерде арам эмес, ошол жерде арам. Мисалы, аңчылык кылуу. Көгүшкөндөрүн, чымчыктарын, коёндорун деп кое берели. Аларды өлтүрүү арам. Ал жерде дагычы. Чөптөрүн, жалбырактарды тияп жулуу арам. Ал жерде арамдыкы ошол территорияга киргенде күчөйүп кетет кайрачы. Жалган сүйлөгөн арам. Бишкекте деле арам, Америкада деле арам. Бирок Меккеде жалган сүйлөгөн арамы күчөйүп кетет да. Уурулук бардык эле жерде арам. Бирок ошол ыйык жерде арамдык күчөйүп кетет экен да. Бул мындай деп түшүнүңүз. Мисалы, мечиттин сыртындагы уурулук менен мечиттин ичиндеги уурулук жер менен асмандай.
Мечиттин сыртындагы жаңжалдашуу менен мечиттин ичиндеги жаңжалдашуу жер менен асмандай. Ошон үчүн мечиттин ичинде дүнүйө сөзүн сүйлөсө болбойт. Жоготкон буюмун жарыя кылса болбойт. Мисалы да, сыртка чыгып дүнүйө сөзүн сүйлөйсүң, сыртка чыгып жоголгон буюмун жарыя кыла бер. Пайгамбар айткан, ким мечиттин ичине келип алып туруп, жоголгон буюмун жарыя кылса, ошого эмне деп дуа кылган? Табылбасын деген. Демек тугандар, мынал жердеги айтып аткан мааниси, ал арам дегенде мааниси биздин арам деген эле сөздөн, экинчиси ыйык деген сөздөн келет. Демек мусулмандын каны ыйык экен. Мусулмандын мал мүлкү ыйык экен. Мусулмандын абири аброю ыйык экен. Башка бир риваятта келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну кайра кайталаган. Андан кийин ушулардын бардыгын айтып аткандан кийин Аллахумма хал баллакту, ошолорго мындай деп айтканда, бардык сахабаларга ушинтип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун хутбада истаусу бин нисаи хайра, аялдар тууралуу менен жакшы осуят алгыла, жакшы мамиле кылабыз деген. Арабтын араб эмеске, актын карага эч кандай айырмасы жок. Эч кандай артыкчылыгы жок. Артыкчылык таквада гана деген. Көп ошо осуяттарды айтып атып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга сураганда мындай деп: Ала хал баллакту. Мен силерге Алланын динин жеткирдимби деп сураган. Минада. Ошол жердеги канча сахаба, эркек, аял болсо, чоң кичине баары айткан: О Алланын элчиси, жеткирмек турсун, сиз жеткиргенден акысын бердиңиз. Үммөткө ушунчалык көп жакшылык кааладыңыз. Башынан кайгыны кетирдиңиз. Алланын жолунда мээнет кылгандын дагы акысына мээнет бердиңиз деп. Бардык ушун мойнуна алганда, жеткиргенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланы күбө кылып, Минадагы ошол жердеги сөз болгондун бардыгын күбө кылып, Аллахумма шхад, я Алла өзүң күбө бол деп туруп, Алла Тааланы күбө кылган. Эрте кыямат күнү сенин рисалатыңды, Кур'ан-ы Каримиңди, бардык өкүмдөрүңдү жеткиргенге мына өздөрү өз тили менен айтып атат. Моюндап айтып атышат деп ушуга күбөлүк кылган да. Андан кийин ала фалюбаллигы шахидун минкумун гайб, жеткиргенден кийин ушу жеткирүүнүн аты таблиq. Таблиq дегенде мааниси жеткирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ала хал баллакту, мен силерге таблиq кылдымбы, жеткирдимби дегенде, Алла Тааланын бардык өкүмдөрүн жеткирдимби? Ооба, бардыгын жеткирдиңиз деп айтып атат. Анан пайгамбарыбыз ошол жердеги 124.000 азы көп сахабалардын бардыгына точносын акыйкатын өзү билет Алла Таала таксанын, бирок болжолду 124.000 сахаба дейт. Ушулардын бардыгын Алла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мойнундагы Алланын динин, акыркы ислам динин жеткирүү жоопкерчилигин үммөтүнүн мойнуна жүктөгөн да. Не деген? Ала фалюбаллигу шахиду минкумул гайб. Кабардар, кулак ачуулук кыла. Ушул жерде барыңар, жокко жеткирүү силердин мойнуңарда деген да. Пайгамбар жакынарда кетет. Мындан кийинки муунга силер ушул жерде барсыңар, эми бул жерге келбей калгандарга, кийинки келе турган муундарга жеткирүү силердин ар бириңердин мойнуңарда деп атат да. Ушундай чоң жоопкерчилик ыйык шаарда, ыйык айда, ыйык күндө Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн мойнуна жүктөлгөн да. Эми ким канчалык аткарат? Кыямат күнү Алла Таала өзү сурагын алат. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтты: "Баллигу анни валау ая", силер мен тараптан бир аят болсун таблиq кылгыла. Бир аят болсун ошону жеткиргиле дейт. Бир аят билесизби? Болду. Пайгамбарыбыздын тарабынан сиз өкүл болуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тарабынан сиз элчи болуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тарабынан сиз үммөт болуп, ушуну шарапат, ушундай өзүңүздүн сыймыгыңыз катары эсептеп башкаларга жеткириңиз. Пайгамбарыбыздын дуасын аласыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Наддараллаху имраан сами'a мақалати фавааха фааддаха кама сами'a". Алла Таала гүлдөтсүн деген, өркүндөтсүн деген. Ким менин бир сөзүмдү угуп туруп, жакшы эске тутуп башкаларга жеткиргенге деген. Пайгамбарыбыздын улуу дуасын аласыз.
Эми bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: Dimaukum ve amvalukum ve a'radukum aleykum haramun misle hazel yevm ve hazel beled ila yevmil kıyama hatta def'atan yedfa'uha musliman yuridu biha su'an haram degen. Aytat, sizlerden kanыңар, sizlerden mal mülküңөр, sizlerden abroy abiриңер, bir-biriңерге aram, mına uşul gündün aramdığınday, uşul şahardın aramdığınday, kıyamat günge çeyin dedi. Kıyamat günge çeyin. Jada kalsa bir musulman ikinci musulmandı türtü ürse, tamaşalaşıp bes atayımday, jamandık karoda türtse uşul da aram dedi da. Muştaşı tiyakta tursun jönlü türtüp koyu da aram eken da. Jaman niyette. Hem tamaşalaşıp güreşesin da al bölök derse al. Allah жақшы ниеттеле күтсін о. Bir atayla ушундай кылып tuttu жаман ниетте түрткөнү да карам экен да. Bir rivayette gelet musulmanга арам анын эти жегендагы, ушактагандагы. Абери аны төккөнү арам. Жүзү аны урганы арам. Аны каны төккөнү арам. Жана ошол жерде түрткөнү да арам деди мына. Кыскасы айтканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыза жеткирүүнүн кандай түрү болуп болсун, сөз менен болобу, фейл, кыймылы менен болобу, чындаппы, тамашалаппы, ойноппу, маскарлаппы, шылдыңдаппы, айырмасы жок, бардык арам экен да. Ыза жеткиргендин бардык түрү арам. Мусулмандын барына. Эми эгерде биз туугандар эми караңыз, жакындарга, ата эне, аял бала чакаган ала турган болсок, аларга арамдыгы дагы күчөйүп кетет туугандар. Ошон үчүн эң жакын ата энебизге, аял бала чакаларыбызга туугандар мынандай ыза жеткирбейли. Жаман сөз менен, жаман амал менен, мейли ал атайлап болсун, чындап болсун, же болбосо тамашалап болсун, бунун бардыгы тыйылган. Термизи шарифте келет Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Sa'ada Nabi al-minbar fanada bi a'la sawtihi. Minbarga çıkıp durup ünün katı götürüp aytты mındaydı. Ya ma'ashara man aslama bi lisani ve lem yuftil iman ila kalbi la tu'zul muslimin. Tili menen İslamды kabul alıp жүрөгүнө iman жетпеген жамаат угуп алгыла, musulmandarga ыза жеткирбегиле. Ve la tu'ayyiruhum, musulmandарды айыптабагыла, аларды арданытпагыла. Вала таттабиу ауратихим, мусулмандардын айыбын аркасынан түшпөгүлө. Фа иннаху ман татабба аурата ахихил муслим, анткени ким bir musulman bir tooганын айыбын аркасынан түшсө, издеп түшсө, татабба Аллаху аурatahu, Allah анын айыбын аркасынан түшөт. Ва ман татабба Allah аурatahu юфдихуху валау фи жауфи рахлихи. Allah Taala анын avirin açat, şermendesini çıkarat, үйün içinde oturguzуп болsun deydi. Mına tooгандар, demek bu жерде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne degende aytып атат tooгандар? Tirmizi şerifte rivayet eken, mınaki aytып атат Peygamberimiz, ey tili менен musulman bolup жүрөгүнө iman жетпеген munafıklar degендей да. Andaylardı munafık dep koyat. Tili менен musulman, жүрөгүндө imanı жок, mınaki bulardı munafık dep koyat. Oşoların cemaatine aytып атат, musulmanlarga ыза жеткирбегиле dedi. Musulmanlarga ыза жеткирбегиле. Musulmandардын намызына тийбегиле. Айбиринди, анын айыптарынын аркасынан түшпөгүлө. Ки musulmandын айыбынын аркасынан түшсө, Allah айына анын аркасынан түшөт, айыбынын аркасынан түшөт. Эми билип коюңуз, Алла Таала кимдин айыбынын аркасынан түшө турган болсо, аны Алла шерменде кылмайынча таштабайт. Şermende kılmayınca, avirin tökmeyince Allah Teala anı tek taşlamayın. Al üyünde oturguzup, üyünün içinde olsun, çıkmay koyduğunda da o şekilde Allah Teala şermendesini çıkarat deydi. İbn Ömer razıyallahu anhuma bir jolu Kaaba'nı karadı, aytdı. Ma a'adamak ve ma a'adama hurmatuk vel mu'min a'adama hurmatan indallah mink. Kaaba'nı karab, Kaaba'nı biz barı sıylayız. Bayığı barı hormatlayız. Kaaba karab tükürbeybiz, zara boşatpayız,
путубузду сунбайбыз, жана кандай болбосун. Эмне үчүн? Кабаны ыйык кармайбыз, ыйык тутабыз. Ибн Умар разияллаху анхунун баласы айтып атат, Кабаны карап турупчу, кандай дагы сен улуусуң деди да. Кандай дагы сен сыйың улуу деди. Бирок момундун сыйы Алланын алды сенден да улуураак деди да. Кабаны айтып атат, кандай сен улуусуң, сенин сыйың улуу, бирок момундун сыйы Алланын алдында сенен да улуураак деп атат да. Мусулмандын сыйы ушунчалык экен да. Ибн Маджада келет, Ибн Умар разияллаху анхудан риваят. Ибн Умар разияллаху баласы айтат: "Раайтун наби ятуфу бил Кааба ва хува якул." Пайгамбарыбызды көрдүм, Каабаны таваф кылып атыптыр дейт. Тегеренипчи, таваф деп коет. 7 жол тегеренгенди, бир таваф деп коет. Тегеренип атып Каабаны мынандай деп айтып жатыптыр: "Ма атябак ва атяба рихук ва ма а'замак ва а'зама хурматук валлади нафси Мухаммадин бияди ла хурматул муъмин а'зама мин индиллахи таала хурматан минк малуху ва дамуху ва юданна бихи илля хайра." дейт. Таваф кылып атып пайгамбарыбыз ушу сөздү айткан экен. Каабаны карап туруп, кыбланы, ошол Байтулланы карап туруп, не деген экен? "Ма атябак", кандай дагы сен тазасың, кандай дагы сен пакизасың, кандай дагы сенин жытың жыпар жыттуу, кандай дагы сен улуусуң, кандай да сенин сыйың улуу. Мухаммадтын колу анын, Мухаммадтын жаны анын колунда болгон Алла Таалага ант, момундун урматы Алланын алдында сенин урматыңан жогору деди да. Бу Кабага айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Момундун урматы Алланын алдында, эй Каба, сенин урматыңан жогору. Момундун сыйы, эй Каба, Алланын алдында сенин сыйыңан жогору дейт. Ошондуктан Алла субханаху ва таала момундун малындагы, жанындагы арам кылды. Кошумча момунга күмөн, жаман күмөн сүрөгөндү дагы арам кылып койду. Жаман күмөн сүрөгөндү момун тууралуу Алла Таала арам кылып койду. Жаман күмөн сүрөгөндү. Жакшы күмөндү гана ойлосоң мейли экен. Муздунну бил муъминина хайра. Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула деди. Иттахиму анфусакум. Эгерде жаман күмөнгө киши издей турган болсоң, өзүңдү танда. Кур'анда я юхалладин аману ичтанибу касира минаддан инна бa'dadan итм. Эй имандуулар, силер күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Кээ бир күмөндөр анык эле күнөө болот деди да. Күмөндүн өзүнө күнөө жазылат дейт. Бисмилlah. Ушул момундун демек мусулмандар бардыгы бир тууган деп атабыз. Имандуулар бардыгы бир тууган деп атабыз. Эми имандын даражасын, исламдын даражасын канча экенин пайгамбарыбыз айтып берип атат. Эмнелери арам деп. Кайсы нерселери арам деп айтып атат. Демек мусулманга зыян жеткирүү ушунчалык арам, эми пайда жеткирүү канча сооптуу? Мусулманга пайда жеткирүү канча сооптуу? Пайгамбарыбыз ушунчалык мусулмандын кадыры Алланын алдында Кабадан дагы жогору болгондуктан мусулманды коркутуу, үркүтүү, кыжалат кылуу, мели кошумча үрөйүн учуруу ушулардын бардыгы арам экен да. Ушул боюнча хадис келет. Абу Дауд шарифте келет. Бир киши кээ бир сахабаларга келтирип мындай дейт: "Анна раджулан жаа иля ба'ди сахабати ма'аху хабл фа ахадаха минху фа фазиа сахбул хабл." Бир киши кээ бир сахабалар келсе, ушул өзү менен бир арканы бар экен да. Аны болсо башка бирөөлөр алып кыжалат коркутуп коюптур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен ошондочу: "Ла яхиллу ли муслимин айюраввиа муслиман." Мусулманга адал эмес башка бир мусулмандын үрөйүн учурубуз. Башка бир мусулманды коркутуусу бул адал эмес деген экен. Би ай юдхилу алейхи al-faza ва-raw hazilan aw jaddan. Тамашалап болсун, чындап болсун. Мусулмандын жүрөгүнө коркуу салуу, кыжалатчылык салуу адал эмес экен да. Tirmizi şerifte, Abu Davud şerifte gelet.
Ас-Саиб ибн Язид радиаллаху анхудан риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла яхуд ахадукум аса ахи лаибан ва ла жаддан, фаман ахада аса ахи фаляруддаха алейх." Біреуіңер дағы бір туған мұсылманның таяғын албасын, тамашалап болсын, ойнап болсын, же болса чындап болсын, албасын. Ким ала тұрған болса, ал қайтарып берсін дейді. Амир ибн Рабия радиаллаху анхудан риваят, бір киши башқа ушы бір сахабаның бұт киімін алып қояды дағы, аны ақырын жашырып қояды. Тамашалапчы. Мына қараңыз, мен сізге оқып берейін. Анна роджилан ахаза на'ала роджилин фағайябаха ва хуа ямзах. Тамашалап ақырын алып тұрды, бір жақ бекітіп қойды да. Көзіне көрсетпейді. Фазукира залиха, теге киши шыққанда бұт киімін таппай қалады да. Ушыл нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға айтылғанда, фазукира залика ли расулилля саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз не деді? Ұғып алыңыз. Фақала наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла туравиу муслим, фа инна рауатан муслим зулмун азим." Мұсылмандың үрейін ұшыруа, қыжалат қылуа, анткені үрейін ұшыру мұсылманды өте чоң зұлымдық деді да мына. Кейбір жерде келеді, ушундай бір ешке шығып мешіт ешінен бірі екіншінің ките емесін, бұт киімін алып бекітіп қойған екен да, сыртқа шығып қыжалат болып таппай қалғанда, анан кейін қайтарып беріп отпа, мен тамашалап қойдым депші. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қиямат күні қантип жооп береді екенсің ушуға" дейді. Қиямат күні қантип жооп берер екенсің ушуға дейді. Қараңызчы, болбосо тамашалап, мұсылман бір-бірін тамашалап қояды ғой, бір тамашалағаны менен ошол учурда мейлі 5 секунд болсын, 3 секунд болсын, бұл қыжалат болды да все равно чо. Чықты да бұт киімін таппай қалды. Сен ғой тамашалаған, сен кім бесін, сен тамашалап атасың, тамашалап айтасың. Бірақ бұға авал келгенде қыжалат болды да, урдап кетті оқшойды деп. Тұрау? Қыжалат. Ушунчалық қыжалатты пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллям көтере алған жоқ та. Алла Таалаға уш мұсылманның ушунчалық қыжалаты да жақпайды екен да. Ошон үчүн чындап болсын, тамашалап болсын, мұсылманды қорқытпа, үрейін ұшырба, қыжалат қылба. Мұсылманға ыңғайсыз авал қылып тұрып, ушундай таштап алып дейді мына. Себеп дегенде мұсылман Каабадан улы болып атау? Я, азырлы хадис айттық. Каабадан улы болып атады. Мұсылманның сыйы, мұсылманның урматы Каабадан улы болып атады. Пайғамбарымыз античу айтып атады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Каабаны мақтап айтып атады. Қандай дағы сен пакизасың, қандай дағы жытың жипар жытту, қандай дағы урматың сыйың сенікі улу. Бирок Алланың алдында, ей Кааба, сен урматың қарағанда мұсылманның урматы жоғары деп атады. Ушунун себебинен мынакей кандай деп айтып атат мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга ушундай кылып айтты. Бул кайсы? Табаранидин риваятында. Дагы бир риваятта Ибн Умар разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ахафа муъминан кана хаққан алаллах алла юъминаху мин афза'i яумил қияма." Ким бир мусулманды чындап коркута турган болсо, Алла Таала аны Қиямат күнінің қорқучынан амандық бербейді аға дейді. Қиямат күнінің қандай деген қорқыныштылар бар туған, ошол күндің амандығы аға бұйырбайды дейді. Ошон үчүн туғандар мұсылман адамды мындай хаққан чындап қорқытпаш керек екен. Қорқытпаш керек екен. Қараңыз, эми біз пайғамбарымыз айтқан сөзден қайсыл жақта жашап атабыз? Бұл пайғамбардың айтқаны совсем башқа өрен. Біз урган бойдан башқа өрен. Деге тотабыз да. Эмне үчүн ушул хадистер айтылынат, окулунат, окуучуга дагы, окутуучуга дагы. Экөөнө тең амал кылыш үчүн айтылынат. Ушундай 100-нүн бир 10-уна дагы амал кылсак, 10-нун бирине дагы амал кылсак, биз ийгиликтебиз туугандар. Ошон үчүн иншалла бул сабактын максаты ушул. Мешитке келип, убактыбызды бөлүп келип, бир сөз болсо дагы Курандан, хадистен бир аят, бир хадис угайлы деп келгенден кийин буга амал кылайлы. Башка бирөө аны карап жашабаңыз, пайгамбарыбызды карап жашаңыз. Мына кылып атат го, мына алым мындай кылып койду, мына даватчы мындай кылып койду, мына карын мындай кылып койду, дагы ким эле? Пананча түкүнчө мына сакалча мындай кылып койду, мына ажы мындай кылып койду. Алар сиз жийиштирип коюңуз, сиз пайгамбарыбызды карап жашаңыз. Ал кыямат күнү өзү жооп берет. Эгерде күчүңүз жетсе данышмандык менен жаштакка чакырып коюңуз, болбойбу? Сиз ага теңелип ошонун аркасынан мага да боло берет деген жол ачканыңыз туура эмес. Ал туура эмес тапта карам. Сизге, мага, ага, баарыбызга үлгү Мухаммадур Расулуллах. Биз пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү,
пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга карап окшошойлу, пайгамбарыбыздын артынан кетейли, пайгамбарыбыздын сөзүнө амалганы мен кылайын. Бул эмес, мен кылайын деп аракет кылайын да. Сахih Бухари Муслимде келет, Ибн Масуд разияллаху анхудан риваят бар. Мусулманды гыжалат кылбагыла дейт, мусулмандын жүрөгүнө кайгы салбагыла дейт. Ушул боюнча хадис. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деди: "Ида кунтум салата", качан силер үчөөңөр болсоңорчу, 1 2 3. Так. "Фала ятанаджа иснаин дуна салис". Экөө шыбырлашып сүйлөшпөсүн, үчөнчүсүн таштап коюп. "Фа инна залика юхзинуху", анткени ушул аны кыжалат кылат дейт да. Мисалы биз үчөөбүз турабыз, бул экөө киши шыбырлашып калды, мен кыжалат болуп калдым да. Ушу экөөңүн шыбырлашууң мени кыжалат кылып койду да, пайгамбарыбыз ушудан тыйды. Андай кылбагыла. Экөөң турасың, сүйлөшө бер. Шыбырлашасыңбы, эмне кылсаң ошо кыл. Бирок үчөө болуп, үчүнчүсүн бөлүп туруп, анан кийин экөө өзүнчө шыбырлашкан, ушул болбойт да. Буга ой кетти. Может, менен жашырып шыбырлашып аткан мен тууралуу болушу мүмкүн депчи. Өзү башка да бир бизнес боюнча шыбырлашып атат. Бирок сен өзүңдүкү туура дегениң менен мынаны кыжалат кылып коюп атасың. Ошону сен ойлогон жоксуң мунучу. А пайгамбарыбыз ушуну да эске алган экен да. Эске алып, андай кылып кыжалат болбо дейт. Табараниде Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ятанаджа иснан дуна салис". Экөө шыбырлашып сүйлөшпөсүн, үчүнчүсүн таштап коюп, "Фа инна залика ю'дил му'мин", анткени бул момунга ыза жеткирет. "Валлаху таала якраху адал му'мин", жана Алла таала момундун ызасын өтө жек көрөт. Момунга ыза жеткирүүнү Алла жек көрөт экен да. Демек силер экөөңөр шыбырлашып, момунга ыза жеткирдиңби? Жеткирдиң. Алла таала ушу момунга ыза жеткиргөндү жек көрөт дейт. Силердин кылган ишиңер, шыбырлашып экөөң сүйлөшүп атканыңар ага аны бөлүп коюп, ушул ыза Алла таалага жакпайт экен да. Караңызчы кандай маданият, Караңызчы адамдын акысы канчалык каралган, Адамдын урматы канчалык сыйланган, Я. Сиз го мисалы экөө сүйлөшө бересиз. Эгерде ошону ордуңа сен өзүң ордуңа коюп көрсөң ошогочу. Өзүңдү ошол жерге ордуна коймоюнчачы, сен түшүнбөйсүң муну. Эчтеке албайт деп сүйлөшө бересиз. Сен байсың да. Сен аз бүгүн кыйынсың да. Сен о министр, депутат, генерал да башка сен кыйынсың азырчы. Эчтеке болбойт. Токтоп турам. Сен ошол жерге коюп туруп, эки адам сүйлөшсөң кандай болор экенсиң, ошондой көрөбүз. Я. Ошон үчүн тууган, өзүбүзгө жакшылыкты кааламайын, жакшылыкты башка бирөө кааламайынча, пайгамбар силер мусулман эмессиңер деп атат, Өзүңөргө же эмнени ыра көрбөйсүңөр, жек көрөсүңөр. Ошону бирөөгө да ыра көрбө дейт. Өзүңө сен жек көргөндү башка да жек көр. Ыра көргөндү башка да ыра көр. Бул тууган менин сөзүм эмес. Бул менин жолдомом эмес. Бул кимдики экен? Бүткүл ааламга райымдуулугун чачып келген заттыкы. Адамзаттын эң данышманы, адамзаттын эң билимдүүсү, адамзаттын эң маданияттуусу, эң жоомарты, эң бактылуусу, эң тазасынын кишинин сөзү мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Алла иннамал муъминуна ихва. Имандуулардын баары шек күмөнсүз бир тууган. Ушул жерде Алла таала имандуулардын ортосундагы бир туугандык келишимди бекемдеп атат. Эмне үчүн бекемдеп атат? Бири-бирине боорукер болсо экен деп атат. Бири-бирине райымдуу болсо экен деп атат. Бири-бирине жардамчы болсо экен деп атат. Эмнеде жардам? Жакшылыкка бири-бирине жардам берсин. Күнөөдөн сактанганга бири-бирине жардам берсин. Мына Алла субханаху ва таала имандуулардын ортосундагы келишимди бекемдеш максатындагы айтып аткан сөзү тууган. Туура, момундар саны көп болсо дагы бир денедей. Bir denedey. Biri-birine muhtaç. Kol denege, dene kolgo, put denege, dene putga. Biri-birine bardığına, göz kulakka, kulak gözgö. Bardığına biri-birine muhtaç da. Kudum uşunday, Müslümanlar da biri-birine muhtaç. Tak. İkincisi, bari biri-birine gerek.
Бармак да керек. Кандай дедиңиз? Же керек эмеспи? Бармагы жок, бир ручка жазып көрчү кандай болот экен. Бир буттап жүрүп көрчү. Бир кулакты кесип салчы. Баарына бирине керек. Ар биринин өзүнүн орду бар, өзүнүн чырайы бар, өзүнүн мааниси бар. Кудум ушундай бардык мусулман өзүнүн орду бар, өзүнүн чырайы бар, өзүнүн алхамдулилlah мааниси бар. Ушунча бири-бирине баарыбыз керекпиз да, туугандар. Демек бирибизге ошон үчүн жардам берүү максатында, боорукерлик, райымдуулук максатында Алла субханаху ва таала имандуулардын бардыгы шек күмөнсүз бир тууган деп, бир туугандык келишимин бекемдеп айтып атат. Демек дүйнөнүн дагы, диндин да оңолуусуна бири-бирине жардам берсин деп атат. Биз динибиздин оңолушуна дагы, дүйнөнүн да оңолушуна дагы бири-бирибизге бир тууган болуп жардам беришибиз керек экен да. Баарыбыз бири-бирибизге жардам беришибиз керек экен. Бир туугандыктын талабы, бир туугандыктын максаты ушул экен. Бири-бирибизге боорукерлик кылайлы, бири-бирибизге райымдуулук кылайлы, бири-бирибизге жардам колун сунайлы, колубуздан келишинче. Эмнеде? Динибиз да оңолсун, дүйнөбүз да оңолсун дейт. Пайгамбарыбыз айткан: "Масалул муъминин фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим масалул жасад заштака минху уд тада'a лаху саирул жасад бис-сахар вал хума." Бардык момундардын мисалы. Бири-бирине райымдуулук, бири-бирине боорукерлик. Ушул жерде бири-бириге боорукерлик, бири-бирине райымдуулук кылгандын мисалында эмне дейт? Бир денеге окшош. Эгерде бир дененин бир мүчөсү туугандар ооруп калса, бардык дене таң аткычакты ысытмада, таң аткычакты кайгыда, кыжалатчылыкта өткөрөт да. Кээ бир риваят айткан, эгерде баш оорусачы, бардык дене кыжалат экен да. Кол дагы, пут дагы, өпкө, боор, бөйрөк, көз дагы кыжалат, тил дагы кыжалат, ашказан дагы кыжалат да, жакшы тамак жебейт да. Жакпайт да агачы. Эгерде ошо кээ бир риваяттарда келет, мынандай деп келет, мынакей: "Изаштака расуху", кээ бир риваятта "Изаштака айнуху". Эгерде көз оорусачы, бардыгы кыжалат. Кулак дагы кыжалат, тил дагы кыжалат, кол да, пут дагы кыжалат. Кудум ушундай пайгамбарыбыз ушу мисалы менен окшотуп айтып берип атат: "Эй, мусулман бир туугандар, силер бир туугансыңар, бир денедейсиңер. Эгерде бирөөңөргө ушундай кыжалатчылык жетсе, кыйынчылык, кайгы жетсе, аякта карап турбагыла. Мына пайгамбарыбыздын чакырыгы кайсыга? Пайгамбарыбыздын чакырыгы кайсы? Карап турбагыла" dedi. Buxari Muslim'de gelet Abu Musa Aş'ari radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "El mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Momun momunga bu imarat salıngan imaratga okşoş, gebiri менен бекемделет. Кыш менен бекемделет да. Кандай дедиңиздер? Ортосунда цемент, арматура. Ушу бири-бири менен бекемделгендей, биз баарыбыз бири-бирибизге керекпиз. Бири-бирибиз менен бекемделип күчтүүбүз. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ынтымактуулуктун күчүн мынакей имаратка окшотуп койду, курулушка окшотуп койду. Бири-бири менен бекемдегендей, мусулмандар да бири-бири менен ушундай бекем болот dedi. Abu Davud şerifte gelet, Bukhari'de gelet. Adabul Mufrat'ında İmam Bukhari rivayet kılat. Abu Hurayre'den rivayet mınday eken: "Al mu'min mir'atul mu'min." Momunga güzgü dedi. Wal mu'min ahul mu'min. Momunga bir tuğan dedi. Yakuffu aleyhi day'atahu. Ağa ziyan bergenden kolun tartat, tek getirgenden. Ve yahutu min varayhi. Anın arkasını bardığından kamtı alat deydi. Bu degen mınday. Allahu Akbar. Mınal hadiske mani veriniz. Bu hadis Abu Davud şerifte Abu Hurayra'dan geliyor. Momunga güzgü deydi. Momunga güzgü. Siz menen jakşılıkты көрсөңүz, өзүңүздүн jakşылыгыңыз ошол. Men sizge güzgü elem.
Siz менен bir kemçildik görsеңizçi, ошол өзүңүздүкү таксыр. Мен сизге күз келем жөн эле. Никеmin? Күзгүдө сиз өзүңүздү көрөсүзбү же башка бирөөнү көрөсүзбү? Эрте менен карап турдум, бизде кичине бир ручка чызылып калган же фломастер коюлуп калган. Күзгүнү карадыңыз, ошо сиздикиби же кимдики? Ошо тура берсиңби же кетиресизби? Жуйсуздарбы, күзгү карасаң көзүң чырпактап калган. Өң башың келишип калган. Барып ошону кетиресиң, нерсени кетиресиң. Момунга күзгү. Эгерде момунда бир кемчилдик көрсөң, ошо сеники, ошону кетиришип кой. Ушул жерден жакшы билиңиз, эгерде сиздин жакшы оюңуз нар жакта болсочу, любой мусулманды көрсөңүз өзүңүздүкүн көрө берет экенсиз да. Будан дагы өзүңдү көрөсүң, будан дагы өзүңдү көрөсүң, будан дагы өзүңдү көрөсүң. Эми сиздин көзүңүздө маселеде көзүңүз түз көрөбү же кыйшык көрөбү? Эми сиздин маселеңиз. Сиз бирөөдөн кемчилдик көрүп атасыз го? Ошол онуку эмес, пайгамбарыбыз айтып атат, өзүңдүкү деп атат. Биздин устазыбыз имам Жамил рахматулла алейх айтат эле, бир окуя айтып берейин сиздерге. Имам Газали рахматулла алейх деген болгон. Угуп жүрөсүздөр. Өтө мыкты алым. Алланын бир аулиясы, сүйкүмдөс өткөн. Бунун апасы ушундай аулия болгон экен. Көбүнчө ушу энеден өтө чоң зависть этет да. Менмин деген ошончо бекер сөз айтылбайт. Менмин деген эркектин аркасында эне турат дейт да. Жөнөкөй эмес туугандар. Кандай болбосун, имам Газали рахматулла алейхтин апасы аулия болгон. Бунун бир тууганы. Бул дагы жөнөкөй болгон эмес. Сахибул Кашф деп коет. Бул дагы ушундай тарикатта өтө жетишкен, Алла менен күчтүү байланышы бар. Анан кийин Сахибул Карамат деп коебуз. Керемет карамат көрсөтөт го. Караматул аулия хак дейбиз. Аулиялардын караматы бул акыйкат. Бирок ушуну караңыз, бул бир шариятка каршылык келбей турган болсун да. Анан карамат деп эле шариятка каршы келе турган нерсе караматка эсептелбейт да. Шариаттан чыгып кете турган болсо. Мейли. Бул караматул аулия хак болуп, Сахибул Кашф деген кээ бир адамдарга Алла Таала мындай ачып коет да. Мындай кылып туруп Алла субханаху ва таала жабылган бир парделерди ачып коет. Мисалы, Абу Ханифа рахматулла алейх адамдар даарат алып атканда, даарат алганда күнөөлөр кечирилет. Пайгамбарыбыз айткан мунучу. Оозуңа суу алдыңбы? Тил менен кылган күнөөлөр кечирилет. Жүзүңү жуганда көзүң менен кылган күнөөлөр кечирилет. Колуңу жуганда колуң менен кылган күнөөлөр кечирилет. Путуңу жуганда пут менен басып барган күнөөлөр кечирилет. Күнөөдө кандай кечирилет? Акыркы тамчылайт го, акыркы күнөөнү алып түшөт дейт. Акыркы тамчы, акыркы күнөөнү алып түшөт деген да. Күнөөлөр кечирилет, бирок кайсы күнөө экенин азыр билбей атабыз, тил менен болгончу. Гыйбатпы, тохматпы, шатымбы, сөккөнбү бирөөнү, же алдаганбы, же бирөөнү ушактаганбы? Абу Ханифа ошол суу аккан суудан көзү көрүп турат эле да. Бул гыйбаттын күнөөсү кечирилип турбуда. Же бул бирөөнү сөккөн экен, ошол күнөө кечирилип атат. Же бирөөнү алдаган экен, ошол күнөө кечирилип атат депчи. Көзүнө көрүнүп калчу да. Түшүндүңбү? Кийин ушуну кашф деп коет. Алла Таала өзү жашырып коет. Бир кээ бир аулияларга ушинтип ачып коет да. Парданы ачып койгонду кашф деп коет. Анан буну ушундай кылып Абу Ханифанан дуа кылган. Я Алла, үммөттүн күнөөсүн мага көрсөтпөчү депчи. Алла субханалла кийин алып салган. Кудум ушундай имам Газали рахматулла алейхтин иниси дагы Сахибул Кашф болгон. Ушундай даражага жеткенде Алла субханалла ачып койгон. Анан кийин бул эми агасы имам, иниси аркасында ыктыда кылат. Окуп атып эле намазды бузуп кетип калат экен да. Анан эми эл бар, журт бар. Имам, агасы имам болуп атса, иниси намазды бузуп кетип калып атса, мындай жаман таасир калтырат да. Анан апасы менен айтат имам Газали апасына, апа, мына энем ушундай кылып атат дегенде апасы чакырат. Эмне болду? Дегенде мына айтат. Бул намазда туруп ар бир ракат нерсени ойлой берет дейт.
Ошон үчүн мен кантип аркасынан ыктыда кылам, мен кетип калам дедим. Жакшынакай окуса аркасынан ыктыда кыла берет элем дейт. Туруп эле имам эмнени ойлоп атканы буякта көрүнө берет экен да буякта. Анан кийин эми балам андай кылба кой деп элдештирип коет, кайра анан барып ыктыда кылат. Баягы комедия да башталат. Кетип калат. Ушинтип атып аябай жетип кеткенде анан кийин имам Газали рахматуллахи алейх мен экөөсү ынтымак болду эми бүттү дейт дагы. Бүттү дейт. Намаз окуп аркасында ыктыда кылып атса, акыркы жолу болуп. Дагы намазын бузуп кетип калат да. Дагы апасына келет экөө тең. Эми кимди чакырат? Мына. Дагы кетип калып мени уят кылды элдин арасынан дейт. Апасы айтат, балам, эмне мындай кылып атасың? Эмне дегенде анан кийин ачыгын айтат. Апа дейт. Бул намазда туруп Алланын алдында, Алланы эстегендин ордуна аялдардын айызын ойлоп атат дейт да. Имам Газали рахматуллахи алейхке бир маселе айыз маселесинен чыкпай калган экен. Көбүнчө ошондой окуат, намазга келип Аллаху акбар ошо маселелер келет да. Bunun maselesi mınday, ribanın maselesi mınday, sütkorluqtuğu mınday, bul ayattın manisi mınday, bul hadisin şarkı mınday degen, emi bu bizde tazalıkta çok mesele var da. Namaz kaçan okuyut, kaçan okuyayt. Ayızı gelip kalsa kaçan uşa gusul kılışır, cana başka. Anın iddası kança gün boluş gerek. Toltura mesele var şeriatta. Oşunday mesele gelip kalgan eken de. Oşun için men getip kaldım bu uşun oyla otursam men kança ıktıda kılam deyit de. Apasının sözün qarаңыз мен деген. Балам дейт. İmam Gazali ошол сен айтып аткандай башка Алланы ойлобой башканы ойлоп атыптыр. Сенин оюң деле Алладан башка кетип калдырго дедим. Түшүндүңүзбү? Сен деле Алланы ойлобой эле ошону ойлоп отурасың го дептир. Сен Алла Тааланы эстеп таважжух кылбай, сенин оюң деле ошо Газали эмнени ойлоп атат деп ошону карап отурбайсыңбы деле. Дегенде тооба кылган экен. Ушул жерде айтыптыр. Балам, мусулманга күзгү, сен адан эмнени көрсөң өзүңдүкү ошо деген экен да. Ушу мисалды мусулман өзүнүкүн көрөт дегенге устазыбыз имам Жамил рахматуллахи алейх ушу мисалды алып келип берет эле да. Аллаху акбар. Ушудан бизге жүрөгүбүзгө бекем сабак алынды да. Демек туган мусулмандан эмнени көрсөң ал сеники. Сен ал мусулманга күзгү. Мусулманга эмне болду тугандар? Күзгү. Демек мааниси ушундай болуп калды. Кандай гана момун болбосун. Мусулман бир туугандай күзгү сыяктуу. Эй, момун дейт. Сенин бир тууган сени абалың эмнени көрүп атса, ошо сага күзгү катары, сенин абалың ошол. Демек эми сиз эгерде мусулман бир тууганыңызда бир жакшылыкты көрүп калсаңыз, бул сизге бир эскертүү да. Эмне деген? Ошо жакшылыкты көрдүңүзбү? Ошону сиз дагы алыңыз. Ошо жакшылыкка жетиңиз. Эгерде мусулманда бир жакшылыктан башка нерсени көрүп калсаңыз, анда сизге эскертүү. Ошо сиздин өзүңүздүкү. Бирөөгө жайбаңыз аны. Аллама Мунави рахматуллахи алейх айткан экен. Бул жердеги дагы маанисин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атканы, мусулманга бир тууган аны бардык тарабынан камтып алат, курчап алат деп атпайбы? Яхутуху мин вараихи деген мааниси ушул, аны сактайт деген сөз экен. Так, андан жамандыкты кетирет деген экен. Бирөө аны гыйбатка турган болсо, же зыян жеткире турган болсо, ага тоскоолдук берет деген экен. Мына мусулманды курчап алат деген сөз кандай? Мен сизди курчап алам, сиз мени курчап аласыз. Кандай? Жаман тийгизбей курчап турам да. Мусулманга бронежилет экен да. Каягынан ок келе калса тосуп кое турган. Кайсы жагынан ушундай жамандык келе турган болсо токтото турган. Эгерде пайгамбарыбыз ушуну айтканы эгерде биздин жашообузга келсе билесизби, кандай жашоо болот? Кандай береке болот? Кандай райымдуу жашоо, кандай таза, кандай бактылуу жашоо болот? Эч кимден мындай чочулабаган, коркпогон, алхамдулилlah Таала мындай биз жашоо берет. Кээ бир аулиялар айткан экен: "Кун ридаан ва камисан ли ахикал муъмин." Момунга сен кийим болгон деген экен. Мусулман бир тууганга эмне болгон дейт? Кийим болгон деген экен. Кийим болгон. Анын бардык тарабынан кийим болгон. Алдынан, аркасынан, оң жак, сол жагынан аны сактагын, аберин, бала чакасы, мал мүлкүн. Анткени ал сенин Кур'андагы мусулман бир тууганың Алла Таала айткан. Жана аны өзүңдүн көрө турган аны күзгү кылгын. Андан эмне нерсе жамандык нерсени көрүп калсаң, ал ошону алып салгын деп айткан экен да.
кийим деген мынакей кийим катары. Ошо сен да наоборот ошону сактай турган, абийирин жаба турган киши болгон деген сөз. Тирмизи шарифте келет пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси Абу Хурайрадан: "Инна ахадакум мир'ату ахи, фа ин ра бихи адан фалюмтихи анху." Мусулманга көзгө туура эмес нерсе көрүп калсаң, ошону алып сал. Ошону алып сал. Мисалы бир адамдын кемчилдигин көрдүм, мен унчукпайм да. Кете берсин деп. Ошого лайыктуу бул. Аны алганга, ал сизге жарашпайт, муну антип айтпайм да. Наоборот, ушу менен жок болсун дейм. Өлүп кетсин. Мисалы эгер сиз көрүп калсаңыз, мердеги да бир нерсе болсоңуз, өлүп кетсин эмес го. Аны тазалайсыз го. Күзгүдөн өзүңүз көрүп атасыз да. Ошону тазалап койбойсузбу, алып койбойсузбу? Жамандыгынан куткарып койбойсузбу деп атат да. Ичти иче берсин. Аял менен урушат, уруша берсин. Барып бирин этин бири жесин дейт го бизде. Мынабы болбойт бизде. Бул шайтандын сөзү бул. Умар ибн Абдулазиз рахматуллаху алейхи айткан экен: "Улуу сөз туугандар, жаттап алайлы, жазып алайлы, башкаларга жеткирейли, амал кылганга аракет кылайлы. Ижал кабира муслимин индака абан." Сизден эгерде кайсы мусулман жашы улуу болсо, аны ата кылып ал дептир да. Эгерде сизден алсыз болсо, аны бала кылып ал дептир. Сиз менен тең болсо, дос кылып ал дептир. Эми айтыңызчы, сиз ушунун бирөөсүнө жамандык жеткиргенди каалай белеңиз дептир. Атаңызга, бир тууганыңызга, балаңызга. Мусулман ушу үчөөнүн бирөөсү сизгечи. Же ата, же сизге бала, же сизге бир тууган, ини, же ага. Иман, Аллаху акбар, бунун талабы al-hukukul ukhuwatul imaniyya. Иман бир туугандын укуктары ушул. Өзүңүзгө жакшы көргөндү башкага жакшы көрүңүз мусулманга. Өзүңүзгө жек көргөндү башкага дагы жек көрүңүз. Муслимде дагы Бухари экөөндө теңгерет, Анас разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Силер бирөөңөр дагы момун боло албайсыңар, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени бир тууганыңарга жакшы көрмөйүнчө. Имам Ахмад рахматуллаху алейхи мындай хадис тап келген: "Ла яблугу абд хакикатал иман хатта юхибба лин нас ма юхиббу ли нафсихи минал хайр." Өзү Алланын кулу имандын акыйкатына жетпейт дейт. Адамдар үчүн өзүнө жакшы көргөн нерсени жакшы көрмөйүнчө дейт. Мына жердечи мусулман эле эмес. Бул жерде линнас деп айтты. Эмне үчүн кайсы жерде турка мусулман деп калабыз го? Мусулмандар көп жашаганда ошон үчүн мусулман эле дейсиңер, эмне дейсиңер? Атак пайгамбарыбыздын хадиси мусулмандарга жакшылык каалап, мусулман эместерге жамандык каала деген жери жок. Мына жерде мынакей адамдар деп айтып атат. Мусулмандар деп өзгөчө эле өстөн туруп, бардык адамдар. Демек, инсан акыйкатыл имандын акыйкатына жетпейт дейт. Өзүнө жакшы көргөн бардык адамзатка жакшы көрмөйүнчө. Бардык адамзатка, мусулман эмесине кошо. Тирмизиде Ибн Мажада келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ага: "Ахибба лин-нас ма тухиббу ли нафсик, такун муъминан." Абу Хурайрага айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Адамдарга өзүң үчүн эмнени жакшы көрсөң, адамдарга ошону жакшы көр, сен чыныгы момун болосуң" деген. Эмне деди? Өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бардык адамдарга ошону жакшы көр деп атат. Не болот экенсиң? Такун муъминан. Чыныгы момун сен болосуң дейт. Ва ахсин ила жарик, такун муслиман. Кошуналарга жакшы мамиле кыла бер, жакшылык жеткире бер, чыныгы мусулман сен болосуң дейт. Кошуналарга жакшылык кыла албасаң, жамандык кылба. Болбоду дегенде жамандык кылба. Жакшылык кылсаң, нур үстүнө нур, мыктысың. Бирок жакшылык кылганга дух жетпесе, анда болбоду дегенде зыян кылба. Алардын балдарына, алардын малдарына тийишпе, королоруна ташыргытпа, мусор таштаба. Жок учурунда нары бери жылдырып жана башка неме кылып, тогун жыга чаппа. Кирсе кирип кетет эмне болду? Просто биз азыр көбүз шаарда жашайбыз дагы, туугандар. Айылда бул маселе көп да. Кою кирип кетет, тогу кирип кетет. Ылдыйда болуп кетет. Жок, туугандар. Мынакей. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ва ахсин ила жарик такун муслиман."
Sen кошунаңга жакшы мамиле кыла бер, чыныгы мусулман сен болосуң. Өзүңө жакшы көргөн нерсени башка адамдарга жакшы көр, чыныгы момун сен болосуң. Чыныгы имандуу сен болосуң деген сөз да. Имам Ахмад риваят келтирет, Язид ибн Асадтан. Айтат, пайгамбарыбыз мага айтты дейт. Кала лин наби саллаллаху алейхи вассалам, атухиббул жанна? Бейишти жакшы көрөсүңбү деди. Култу наам, мен айттым, ооба да дедим. Пайгамбарыбыз айтты, фа ахибба ли ахик ма тухиббу ли нафсик. Андай болсо, өзүңө жакшы көргөн нерсени мусулман бир тууганга жакшы көр дептир мына. Эгерде сен бейишти жакшы көрсөң, чыныгы, анда сен өзүңө жакшы көргөн нерсени мусулман бир тууганга жакшы көр. Всё, бейиш сеники. Бейиш сеники. Bir rivayette Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'dan gelet, bu Peygamberimizden sorağan eken. An afzal iman, imandın en abzeli. Bunda çetkanda, momunların arasından en mıhtı abzel kim? Peygamberimiz münteme cevap veriptir. Afzal iman, an tuhibba lillah, ve tubgıdı lillah, ve tu'miru lisanak fi zikrillah. İmandın en abzeli, Allah için jakşı gör, Allah için jek gör, jana tilingdi Allah'ın zikrinde işlet degen eken. Tilingdi Allah'ın zikrinde alek kıl. Oşoga salgın sen, tildi oşoga үйrөткүн. Tildi azı til bari süйлөйт, dar нерсени süйлөйт да, болчу азырчы. Азыр мешке чыгайлы, баштайбыз азырчы. Токтобой. Жатканга чейин. Болбоду дегенде 1-2 саат тил менен беришибиз керек. Эмнени сүйлөдүк, контроль жок, ой жок, пикир жок, чынбы, жалганбы, бейишке бара турганбы, дозокко бара турганбы, электен өткөрбөй, Алла разыбы, шайтан разыбы, эч кандай ажыратпай, төлкө сүйлөп калыш керек. Эптеп, жарашабы, жарашпай, эмне болсо ошо болсун сүйлөп калыш керек. Жок. Не деди мынакей? Айтып атат мындай дейт. Алланын зикрине алек кылып койгула тилди дейт. Muaz radıyallahu anh diyor, "Maza ya Resulallah, emni üçün o Allah'ın elçisi dedi." Peygamberimiz mınday dedi. "An tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik." Qarаңыз, dagı şu söz geldi. Özüңө жакшы көргөнү мусулмандарга эмес, өзүңө жакшы көргөнү бардык адамдарга жакшы көрүң. Wa takrah lahum ma takrah li nafsik. Жана өзүңө жек көргөнүңдү бардык адамдарга жек көрүң. Wa an taqulu khayran aw tasmut. Же болбосо, сен сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө. Жо ун чыкпай эле кой. Жо болсо эмне кылбай? Ун чыкпай эле кой. Ушул имандын эң абзели ушул экен туугандар. Имандын эң абзели кандай экен? Билип алайлы. Имандын эң жогорку даражасы, эң абзели ушул. Биз өзүбүзгө жакшы көргөн адамдарга жакшы көрөйлү, өзүбүзгө жек көргөн адамдарга жек көрөйлү. Жана андан кийин сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлү, болбосо ун чыкпай койлу. Эми мындай туугандар. Жакшы көрүү, жек көрүү бул жүрөктүн амалы. Tilge кезек келгенде сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлү, болсо ун чыкпайлы. Жүрөктөн каалообуз кандай болсун? Өзүбүзгө жакшы көргөндү башкага да жакшы көрөйлү. Өзүбүзгө жаман көргөндү башкага да жаман көрөйлү. Tilge кезек келгенде сүйлөсө жакшы сөз сүйлөйлү, болбосо ун чыкпайлы. Ушунун иманы кандай экен? Афзалул иман, имандын эң абзели ушул экен туугандар. Ушул мындай да туугандар. Min jumlati huququl al-ukhwa imaniyya muhabbatul mu'min li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair wa yu'tabar zalika min khisal iman wajib. Ушул нерсечи өзүңүзгө жакшы көргөндү мусулманга өзгөчө жакшы көргөнүңүз бул туган имандын важип касиеттеринен бул. Ар бир мусулманга бул важип. Бул жөн эле бир мустахаб деген же сүннөт эмес. Бул важип, фарз экен. Демек жакшы көрүү бул фарз экен да. Бул важип амалдарынан деп атат да. Себеп кыямат күнү ушу тууралуу сурак дагы бар. Бейишке кирүү ушуга карап туруп болот дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ант ошол затка анын колунда менин жаным, силер бейишке кире албайсыңар имандуу болмоюнча, имандуу боло албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Мен силерге кабар берейин, ушундай амалды эгерде аткарсаңар бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Уккула афшус салам байнакум, өз ара салам таркаткыла" деген. Экинчиден, адамдарга жакшы көргөн нерсеңизди өзүңүз үчүн жакшы көрүңүз, чыныгы момун болосуз дедиң. Ушул жерде имандын сыфатын тартип деп не деп атат?
момунду жакшы көрүү керек экен да. Муслим шарифте келет, Абдулла ибн Умар разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман ахабба ан юзахзиха анин нар ва ядхул аль-джанна фалтадруху маниятуху ва хува ю'мин биллахи вал яумил ахир вал я'ти иля нас биллади юхиб ан ю'та илейх" dedi. Муслим шарифтин риваяты. Кимде ким жакшы көрсө дозоктун отунан куткарылганды, жана бейишке киргизилгенди, анда анын үмүтү Алла субханаху ва таалага иман, ахиретке иман келтирген ушундай учурда жетсин, жана адамдарга өз эмнени жакшы көрсө ошону кылсын дейт да. Аллаху акбар. Сөзүмдүн аягында Абдулла ибн Умар разияллаху анхуманын айтканы, караңыз, ма а'заму хазад дин. Бул ислам динибиз кандай улуу дин, а? Ва ма ашрафаху, ва ма акрамаху, ва ма ахсанаху, ва ма акмалаху, ва ма афзалаху. Кандай гана шарапаттуу дин, кандай гана сыйлуу дин, кандай гана чырайлуу дин, кандай гана толук дин, кандай гана абзел, эң артык дин. Динибиздин таалимин көрүңүз туган. Эмне деген баалуулуктарга чакырып атат. Адам баласынын кандай деген даражага жеткиргенге аракет биздин динибиз ошон үчүн келген экен да. Жөнөкөй эмес экен. Иннаху динул ислам вассалам вал виам ва динул вафа вал махабба вал иха вал насиха вал ника вал сафа. Иннаху дину ада'ул хукук вал ваджибат лил халик вал махлук. Караңыз, бу динибиз кандай? Ислам динибиз тынчтыктын дини, моюнсунуунун дини, баш ийүүнүн дини, боорукерликтин дини, ваданы толук аткарган, мухаббаттын, бир туугандыктын, насааттын, тазалыктын, аруулуктун, пакизалыктын дини. Ушундай дин укуктарды аткара турган, Алланын укуктарындагы, махлуктардын укуктарындагы, вал кыям бил мас'улият фил жами ва шари ва сук вал буютат ва фил маджалис вал мужтамаат. Эми угуңуз, жоопкерчиликке туруу. Аякта мечитте болсун, көчөдө болсун, базарда болсун, үйлөрдө болсун, топтолгон жай мажлистерде болсун, коомчулукта болсун, ушунун бардыгында жоопкерчиликке турган ислам дини. Динул изза вал карама ва сидқ вал истиқама. Иззаттын дини, сый, урматтын, чынчылдыктын, туруктуулуктун дини. О тауқирул кабир ва рахматус сагир. Улууларды урматтоо, кичилерге райымдуулук кылгандын дини. Ва куллу улайка кан анху мас'уна йаумал жам аллади ла райба фи. Ушунун бардыгы кыямат күнү суракка алынат. Ал күндүн болуусунда эч кандай шек жок. Алла таала айтат: "Фа ва раббик ланас'аланнахум ажмаин амма кану я'малун." Сен Роббуңа ант, ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Biz alardan sözsüz barынан эмне амал кылган болсо, ошонун баарынан сурак алабыз дейт. Демек тугандар, бизде Алла субханаху ва таала үйдүн ичинде кандай жүрдүң, бергел деп сурайт экен да. Көчөдө кандай жүрдүң деп сурайт экен. Мечитте кандай жүрдүң, өзүң кандай алып жүрдүң, базарда кандай алып жүрдүң деп сурайт экен Алла таала. Чынчылдыкта кандай болдуң, убада аткарганда кандай болдуң, кыянатта кандай болдуң, Кудай сактасын, аманатта кандай болдуң. Ушунун бардыгын, Алланын укугун кандай аткардың, бенделердин укугун кандай аткардың деп сурайт экен да. Алла айтат: сөз сурайбыз, баарынан сурайбыз, эмне амал кылган сурайбыз. Көзүң эмне амал кылды, сурака жооп берет. Кулагың эмне амал кылды, жооп берет. Тилден эмне амал кылса жооп берет. Ой, буга жооп берет, жүрөк жооп берет, кол жооп берет, пут жооп берет, алкым жооп берет, бардыгы жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таала Кур'ани Каримде аят түшүргөн бул тууралуу тугандар. Не dedi? İnne sam'a vel basar vel fuat kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Göz, kulak, жүрөк her biri kıyamat günü soralat dedi tuganдар. Mınake tuganдар, bunu dinibizde bir jagынан сыймыгыбыз, izzatыбыз, ошол эле кендизде кандай тең чоң жоопкерчилик bu дүйнөдө ошон үчүн тугандар bir gün жашасак дагы иман менен, ислам менен, шүгүр менен жашайлы. Алла таалага шүгүрчүлүк кылып, ушу баалуулуктарга ниет кылып, баалуулуктарга дуа кылып, баалуулуктарга жеткенге аракет кылып жашайлы. Бири-бирибизге жардам берип. Аракет кылабызбы иншалла? Аллахым кабыл кылсын.